Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmonlarim, Alloh taolo hamsina maqtovlar bo'lsin. Biz kecha kuni negizi ehsonga chiqqanmiz bir yerga, to'g'lu yerga. Biz turgan yerdan 80-90 kilometr alыс. Birde men 10da chiqib ketdik, kuni 11-11:30da qaytib keldik-da. Anan oşol bargan yerde negizi biz video surat kılganda moyundan ıldığın tartabız, adam yüzü görünböş üçün. Birok oşoldan kelip tünü men жалган etmesem 2 saatten aşık montaj kıldım oşol videonu. Anan bugün WhatsApp'a yükledik, gruppaga yükledik. Yüklesek oşol bizi çakırgan ayalga oşol 4 milyon bir öz çıkıp ana videonu öçür deptir. Al жерде bir ayak kişi dua ber ilagan bolчу. Al videonu öçür deptir. Anan oşol ayaldın yüzü dep koyam, oşol ortamчı ayal bana bolsun dep öçürdük. Öçürüp algan yüklesek anda 2 süret бар экен, ошо аяк киши дуа кылып аткан. Ошо сүрөттү өчүр дептир. Анан аны өчүрүп дагы өзүнүн сүйлөгөнүн кысканы койсом, аны дагы өчүр дептир аларчы. Анан мана түшүп кетти чын-чынга келгенде. Себеп дегенде Аллах Таала бизди туугандар ол жерге алып барды. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде аят бар. Мына жалбырак жөнүндө айтат, мына жалбырак. Жалбырак Аллах Тааланын өкүмү менен жерге түшөт дейт. Аллах Таала кааласа түшпөйт дейт. Бизди Аллах Таала жүрөккө салды. Ошол шонча 80-90 километр алыс жерге Аллах Таала алып барды бизди. И ошол муктаж үйлөргө берди. Анан кийин туугандар чыгып алып эле өзү жардам бербейт дагы, анан өчүр, танып калат, уят деп эле качанга ушинтип жүрөбүз. Ал эмеликтин уяты болбойт. Мисалына Бишкектик туугандар, Алтынай, Жаныш деген балдар бар, кыздар бар. Алар ушундай келет дагы үй бүлөлөрүндө жүздөрүн тартып видеосун чыгара берет да. А бизде шунча ала аянып, мойнун таныбасын деп тартканын сайын уят деп эле бул жакта ушу бирөөгө жардам берип аткан адамдан жардам бердирбей коет экен да. Ошо мана түшүп кетти. Майле меме Аллах Тааланын жолу ушундай экен. Татаал машакат жол экен Аллах Тааланын жолу. Кыйынчылык менен, машакат менен ушундай иштерди кылып келип атабыз да. Иннамал муъминуна ихфа дейт Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде. Мусулмандар бири-бирине ага инисиңе дейт. Ошол кыйналып жаткан муктаж үй бүлөлөр биздин агабыз, инебиз, эжебиз, карындашыбыз. Туугандар, келиңиздер, Аллах Тааланын жолуна кызмат кылайлык. Себеп дегенде ал ошол ортомчу аялга ардемкенди сүйлөптүр эми, ал айтпай койрун деди. Ушунчалык мындай ошо ушунча мээнети жалко да мындайча айтканда. Бирок биз бул ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Эми айтып туралар, жардам берсеңер видеого тартпай эле Аллах үчүн жардам бергиле деп. Бирок бул элдин акчасы, элге отчет берилиш керек. Себеп дегенде канчалам мошенниктер бар азыр. Өткөндө бир күйүп калган баланын видео сүрөтүн койгондаган эмман коюп койгон. Мага Баткенден бир эже чалды. Үкем мына видео туура алды. Номерлерге звонок кылсак, номерлер өчүк, WhatsApp өчүк дагы эмманка акча түшүп атат. Ошол эже 500 сом салыптыр. Дагы 3-4 500 сом акча салып коюп тур агачы. Ошого мошенниктер толлу азыр. Просто мынтип чыгып отчет бериш, бул ошол отчет берип атканын себептигден ушул иштер кетип жатат. Элден акча түшөт, элге алып барып берип атабыз. Негизи ушунал отчет бербесең, туугандар кыйын. Ишениш жок, ишениш болуш үчүн иштеш керек. Ошол эмне дегенде Аллах Таала баарыбызга күч кубат, сабыр берсин, инсап берсин. Аллахтын жолунда кызмат кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.